Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен амандашып, биз болсо дагы бир подкастты баштаганы турабыз. Чай кайнаганча 10 мүнөт. Жана бүгүнкү 10 мүнөт ичинде биз өзгөчө жашыруун эркектерге аялдар тууралуу деп аталган китепти улантабыз. Ошондуктан мырзалар, өзүңүздүн сүйүктүүңүздү түшүнгүңүз келсе, биздин подкасттарды жакшылап угуңуз жана жакшылап биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе жөнөдүк. Келиңиздер, негизи ар кандай учурда аял заттын жүрүм-туруму, жүрүш-турушу, жүрүм-туруму түшүнүксүз болуп калган учурлар болот эмеспи? Эркектер түшүнө албай калат. Мында кандай кылыш керек? Негизи сизде болобу ушундай? Келинчегиңизди же сүйүктүүңүздү жөн гана түшүнбөй каласыз, болду. Башыңыз айраң таң болот да, жайына коеюнчу анан ачуусу тарагайт да. Дейт дагы унуткарганга аракет кыласыз да. А бирок келинчегиңиз аны унутпай, ого этер бултуят. Мындай учур болду беле? Алдый жакка комментарий кылып жазыңыз. Ал үчүн бизде +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубуз дагы бар. Жана алдый жакка комментарий кылып жазыңыз. Биз болсо бүгүн ушул китепти андан ары уланталы. Өткөн подкасттын соңунда биз эки дос аялдардын мээси баягы ачылып турган, бир нече ачылып турган терезелерге окшош экендигин сөз кылып, анан алардын бири Алик аялынан сурайт: "Чын эле ушундайбы? Сен көңүлүңдү бир жерге топтоп, тоскоолдук кылып жаткан ашыкча ойлорду токтотуп койсоң болбойбу?" деген. Анда келинчеги Сьюзи мындай жооп берет: "Бул суроо Сьюзини бир аз таңданткандай болду. Мен антып албайм" дейт ал. "Эгер мен токтоткон күндө дагы алар баары бир кайра келе бермек" дейт. Караңызчы. Мындай моюнга алууларды ондогон аялдардан уккандан кийин мен аялдардын баштарында бир эле убакытта көптөгөн ойлорду кармап тургандыгы жөн гана психологиялык феномен жана жыныстардын ортосундагы айырмачылыктын элементи эмес экендигин түшүндүм дейт. Бул өзгөчөлүк аял менен эркектин ортосундагы күндөлүк мамилесине түздөн түз таасир этет жана биз аны көңүл коюп карап чыгышыбыз керек. Аялдардын ой жүгүртүүсүнүн табышмактуу матрицасы бар. Элестетип көрүңүз, сиз компьютерде отурасыз. Компьютердин жумуш столунда 6 же 7 терезе ачык турат. Аларды уламдан улам жылдырып турасыз. Бир эле убакта 3-4 документти Word форматында иштетүү жана үй бүлөлүк бюджетиңизге тиешелүү 2 таблицада эсептөө жүргүзүү үчүн сизден укмуштуу да эптүүлүк талап кылынат чыгар. Андан тышкары электрондук почтага каттар келип жатат. Интернеттин кайсы бир сайты ачык. Буга кошумча тармакта радио уктуруу жүргүзүлүп атат. Бул баардыгын көзөмөлдөө кармаш үчүн чоң күчтү талап кылуучу чыныгы башкаруу борбор керек эмеспи, туурабы? Бул картинага дагы кошумча киргизебиз. Кээ бир файлдар жана программалар эми кереги жок, бирок ачык турат. Жаңы файлдар эскилердин үстүнө ачылган. Мурда ачылгандары биздин көңүлүбүздү алагды кылып жатат. Акыры компьютерге вирус кирген, ошондуктан тынымсыз түрдө рекламалык терезелер ачылып, спамдар каптап турат. Сиздин бул тажатма файл жана рекламаларды жабыш үчүн кылган көп жолку аракеттериңизге карабастан, алар кайра эле кайтып келип атат. Мындай кырдаалда сиз колдоно турган айланын эң жакшысы алардын таасирин азайтуу же тезинен чечим кабыл алууну талап кылган маселелерге көңүлдү топтош үчүн аларга көңүл бурбай коюуга аракеттенүү. Аялдардын сиздин ички дүйнөңүз менен сиз ойлогондон алда канча тыгыз байланышта болуучу интеллектуалдык жана жан дүйнөсүнө кош келиңиз. Биздин изилдөөлөрүбүз төмөнкү маалыматтарды берди. Биринчиден, аялдар көптөгөн ойлор менен жонглёрлук кылышат жана бир эле убакта бир нече сезимдерди башынан өткөрүшөт. Экинчиден, аялдардын көмүскө туюмунда мурда болуп көрбөгөн өткөн ойлор жана сезимдер сакталып турат жана аялдардын каалоосунан тышкары активдүү режимде өтүп турушат. Үчүнчүдөн, көп учурда бул терезелерди аялдар эркектер сыяктуу жеңилдик менен жаба алышпайт. Булардын бардыгы бизге кандай таасир берерин жана аялдардын табышмактуу жана кереметтүү ички дүйнөсү тууралуу билимдерибизди кандайча туура колдонууга болорун түшүнүү үчүн жогоруда көрсөтүлгөн жыйынтыктардын ар биринин маанисин терең изилдөөгө аракет кылабыз. Албетте, мунун бардыгын ийгиликтүү өздөштүрүш үчүн биз эркекче ой жүгүртүүгө кайрылабыз. Ар бир аспектти өз алдынча жана кезеги менен карап чыгабыз. Анын оюнда эмнелер болуп жатат? Көп маселени бир убакта чечүү жөндөмдүүлүгүн алып көрөлү. Мен аялдын акыл эсин анын туюмунда дайыма орун алып туруучу
төркүн ойлорго жана сезимдерге байланышкан көптөгөн маселелерди чечип жаткан компьютер менен салыштыргам. Өзүмдүн ойлорумду жана сезимдеримди белгилүү ырааттуулук менен иштеп чыгаруу үчүн кандайдыр бир убакытта бир терезеде иштейм. Аны жабам дагы, анан кийинкисине өтөм. Ошентип болсо бир эле убакта көп терезе менен биринен бирине өз калуусуна жараша алга жана артка секирип иштей берет. Сурамжылоонун натыйжасында 10 аялдын 8-и бул жыйынтыкты ырастаган. Мындай пикир 45 жашка чейинки аялдардын жана орто же кичи мектеп жашындагы балдары бар аялдардын группаларында дээрлик бир добуштан айтылган. 80ден 95%га чейинки аялдар ооба ушундай деген элестетиңиз. Бул картина бизге кандай гана таң каларлык көрүнгөнү менен аялдардын мээсинин мындай өзгөчөлүгү толуп жаткан артыкчылыктарды берет. Эстеп көрсөңүз, сиздин энеңиз, андан кийин аялыңыз чеги жок тентектик кылып жаткан балдарды тынчытуу, түшкү тамакты даярдоо, жумуштагы коллегасы менен телефон аркылуу сүйлөшүп, шоктук кылган мышыкты сыртка кубалоо, ушунун баардыгын бир эле убакытта жасагандыгы таңдануу жана суктануу менен чечилет эмеспи? Байкасаңыз керек. Аялдын мээсинин бир нече маселени бир убакытта чече алган укмуштуу сапаттары жөнүндө ойлонуп көрүңүзчү. Үй бүлөдөгү сан жеткис чатактардын убагында токтотуу, чоң үй бүлөнүн ичиндеги өз ара милдеттемелердин чаташкан системасын чебердик менен кармап туруу, ушуну менен бир катарда өзүнүн жумушундагы милдеттерин аткаруу. Эркектердин көпчүлүгү таптакыр башкача түзүлгөн. Биздин үй бүлөлүк турмушубуздун башында мындай болор эле. Анын көз карашы боюнча менин ойго чөмүлүп отурганымды көрүп, шонтип менден эмне жөнүндө ойлонуп жаткандыгымды сурай баштачу. Мен эч нерсе жөнүндө деп жооп бергенимде, ал ачууланып ошондой болсо да эмнени ойлогонумду айтуумду өтүнүп суранчу. Бул учурда мен чындыгында эле эч нерсе тууралуу ойлонбогонумду ал түшүнө алган эмес. Менин жумуш столум бош, мониторум өчкөн, баардык процесстер токтогон. Бул кандайча болорун сиз түшүнөсүз, ал эми аялдар муну түшүнбөйт. Муну бир аял мындайча сүрөттөп берди. Менин башым эч качан ойлордон бошобойт. Анда дайыма бир нерсе болуп турат. Эгерде мен ага эч нерсе жөнүндө ойлонбой турам десем, бул менин ага ачууланып жаткандыгымды билдирет дейт. Аялдын ой жүгүртүүсүн көп багыттуу табиятынын бир эле убакта сандаган эмоциялар менен ойлорду камтып иштетүүгө жөндөмдүүлүгү бизге түшүнүксүз болгон кээ бир жагдайларды түшүндүрүп бере алат. Эмне себептен аялдар сүйлөшүүнүн ортосунда бир темадан экинчи темага секирип өтүшөт? Мындай болгон учурда биз төмөнкүдөй ойлойбуз. Биринчиси, ал чектен чыгып атат. Экинчиси, анын ойлору башаламан болуп турат. Үчүнчүсү, ал сүйлөшүүнүн темасына кирбей атат. Төртүнчүсү, аңгемелешкен адамды сыйлабайт. Бешинчиси, жогоруда айтылгандардын баардыгы биргеликте. Бирок чындыгында эркектин башында бир гана терезе ачылып турат. Ошондуктан биз бир гана темада сүйлөшө алабыз. Ал эми аял бир эле убакта көп терезелер менен иштей алат дагы бир нече темада сүйлөшө берет. Эмне себептен күн аяктаганда сиздин аялыңыздын же курбуңуздун кеп козгош үчүн темалары сиздикине караганда алда канча көбүрөөк? Сиз эми билесиз. Канчалык окуяларга бай күн болсо дагы эркек үчүн сөзсүз кандайдыр бир гана иш биринчи планда туруп, анын баардык ойлорун өзүнө тартып алган. Аялдын жөнү башка, ал бир убакта бир канча маанилүү иштерди аткарган. Мына ушундай достор, биз болсо так ушул жерден токтотобуз. Аялдардын бир убакта бир нече ойлорун угуп таң калдыңызбы? Сизге азыр эле балаңызды айтып атып, анан эле жумушта айткан учурлары болсо, анда түшүнсөңүз керек. Достор, биз саатыбызды жыйынтыктайбыз жана саатыбыздын мүнөттөрүбүздүн аягында угармандарыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздүн келинчегиңизди оңой эле түшүнөсүзбү? Түшүнүш үчүн эмне кыласыз? Жазыңыз, биз күтөбүз. Бар болуңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.